Саламатсыздарбы? Бизде акыркы учурдагы эң көйгөйлүү болуп аткан бул дисплазия деп коет. Эндометриянын бул жакшы өспөсүнүн натыйжасынан же болбосо эко кылдырып атат. Экодо дагы бул баланы жакшы кармай албай калып атат. Буга албетте чечим бар. Себеп дегенде бизде современный метод исследования деп коет. Бул өзүнүн эле PRP терапия деп коет. Өзүнүн эле плазмасын алып туруп эле жатын жиберип коебуз. Ушунун натыйжасынан бесплодияларга лечение болот. Андан сырткары лейкоплакия и сервисит деп коет. Воспаление женский, именно кандай көйгөйлүү болбосо, циститтерге же болбосо кандайдыр бир бул жатындан травма алгандарга, атрофия, влагалишенте мышцалар атрофия болгонуна, андан сырткары бул эң көйгөйлүү болуп аткан бесплодияларга дагы жакшы лечениясы бар. Анын үчүн урматтуу айымдар, бизге ушундай сиздерде көйгөй боло турган болсо, келсеңиздер, сиздерге PRP терапия баштайбыз. Буну курс лечения кылып алып койсоңуздар, сиздерде бул көйгөйлөр чечилиши мүмкүн. Ассаламу алейкум.